Аскар Акаевич дагы, Курманбек Салиевич дагы, Алмазбек Шаршалиевич дагы. Булар мамлекетти башкарган адамдар. Бириси жакшыраак башкарды, бириси жаманыраак башкарды. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бириси элди алдыга тартты, бириси элди артка тартты. Бирок мамлекетти башкарган адамдар. Булар биздин мамлекетибиздин туу чокусунда элди башкарган адамдар. Мен бул боюнча өтө көп ойлондум. Кантип биз Аскар Акаевичти алып келебиз? Кантип биз ушу качкан президенттерибизди алып келебиз? Ошол эле Аскар Акаевичти, ошол эле Курманбек Салиевичти кантип алып келебиз? Алар кантип элдин алдында кандай жаза алыш керек? Элдин алдында мамлекетке келип туруп кандай жашаш керек? Деген ой өтө көп келет. Мен ойлоймун, бул маселени кайсыл бир деңгээлде баары бир биз чечишибиз керек. Эгерде биздин муун чече албаса, кийинки муун чечет. Мен ойлоймун, бүгүнкү президент ушул жөнүндө дагы көп ойлонуш керек. Себеби бардык эле президенттерибиз бири куулуп тиякта жүрсө, бири куулуп биякта жүрсө, бири болсо камакта жатса, кийинки президент тагдыры кандай болот? Кийинки президенттин тагдыры кандай болот? Ошондуктан мен ойлоймун, биз президенттерибизди кайсыл бир деңгээлде, мен аны азыр билбеймин, кантип качан экенин да билбеймин, бирок кайсыл бир деңгээлде президенттерибиз кайтарууга аракет жасашыбыз керек. Коомдук транспортто ак калпак кийген бир топ жигиттер коомчулукту сүйүнттү. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн эси бол деп толук эне төрөгөн сени менин ай. Палестинаны Хамас кыймылынын лидери Яхья Синвар башына тийген октон улам каза болгон. Ок тийген бул тууралуу CNN телеканалына Яхья Синвардын сөөгүн экспертизадан өткөргөн Тель-Авивдеги соттук медицина борборунун башчысы Чен Гугел билдирди. Анын айтымында Синвар башка оор жаракаттарды, анын ичинде танктын снаряддарынан жана ракетадан алган. Бирок анын өлүмүнө башына таамай тийген ок себеп болгон. Синвардын өлүмү тууралуу күбөлүккө кол койгон Гугел CNN телеканалына өлүмүнүн себеби башына ок тийген. Анын башынан ок тийип баш мээси чачыраган деген. 17 октябрь күнү эртең менен Израиль 2023 жылдын 7 октябрында Израилге кол салуунун негизги уюштуруучусу деп эсептелген Синвардын жок кылынганын расмий жарыялаган. Хамас бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз өлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай
буттар чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сіздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Кандай эл элекпиз? Үйүңө жылан кирсе да, оозуна ак куюп чыгарган кыргыз элек го биз айланайын садагы. Не болду сага? Ушундай эле какшап, баягы Садырдын балдарын сабаганда дал ушундай билдирүү менен чыктым. Не болду? Кантип ошол балапанды сабаганга кайсы колуң көтөрүлдү деп какшадым менен. Ошол кездеги бийликке. Мындай Мадумаровда бир нерсе болуп калды да, ушул ар бир жабыр тарткан кишини ушундай болуп, баягы балапанды коргогондой кылып коргоп чыгасың да. Алар ордунан туруп калгандан кийин эле биринчи шапалакты мен жагыма чыгат да. Бардык эле бийлик ушундай. Мына алардын өздөрү абакта жатып калганда эмне деп кайрылдым эле. Ошол Садыр, ошол Камчы, ошол Ахмат түрмөгө түшүп калып калганда өкмөтүнө чейин, президентине чейин кирип, эмне деген сөздөрдү айттым эле, эмне деген арачы болдум. 2 ай болду. Соттон сотко барып баратам. Ушу менен элек, муну чытап койсом, башка жумуш кетип калсам, мунум калып калат да. Мен иштеген тапкан акчам биякта калып калган атат, мындай айткандачы. Бизди коргой турган киши жок болуп атат да, мындай айткандачы. Өзүн азамат деп тааныштырган бул жигит эл сыяктуу Кыргызстандагы компаниялардын жарыяларын көрүп 9 ай мурун Литвага келген. Бирок ал кыялдангандай иш шарттары болгон эмес. Чоң машиналарды, галаваларды. Вакыт саат жактан Кыргызстан айткан боюнча кадимкидей чип карта болот деген, чип картаңар жок болот. Чип карта деген ал вакыт саат менен айдатылгандай карточка болот да. Ошо менен чоң айдайсыңар деген 4 саат айдап мисалы 10 мүнөт, 20 мүнөттө салып, аны кайра айдап 45 мүнөттүк, 45 сааттык да бар болот. Бирок андай болгон жок да, бияка келгенден кийинчи. Мисалы Франциядан чыкчыбыз, Португалияга чейин 1,5 километр. Токтоп кичине эс алып алып кайра айдачыбыз да, мындай айткандачы. Иш кылып эртеңки күнүгө машина жеткирип барып бериш керек болчубуз. Жеткирип барып бербесек, штраф салчу да. Компания ошо. Азамат Литвадагы анча чоң эмес, чакан компанияда иштегенин, баш аягы 10 000 евродай айлыгын ал албай калганын айтып берди. Бул дагы мындай болот. Мынтип тышка жатып, Францияда, Штутгартта видеолорго түшүрүп тартырып. Кулдай эле кылат да, мындай айткандачы. Көп эле фирмалардан, биздин эле мына жеке эле менин эле фирма эмес, башкалардыкы эле ошондой да. Кайрылайын десең кайрыла турган кишилериң деле жок болуп калат мисалы бияктанчы. Айтайын десең кимге айтасың? Үйдөйлөрүң чалат, аяларга намызданасың. Азамат бүгүн да шашып Вильнюстагы профсоюздардын бирине жөнөдү. Узун, көңүр тарткан коридордо бир нече борбор азиялык мигрант кезегин күтүп отурган экен. Алар камерага арыз муңун айтууну каалаган жок. Бири гана Өзбекстандан келгенин, айлыгын толук албай жатканын учкай айтып өттү. Береман deydi. 5 000 евро берелик. Nasip olsa beradi. Бирок 5 000 көп, чоң акча да, чоң пул го. Ko'p. Endi har xil firmalar bo'ldi. Naqd to'laydiganlar bor, keyin kadensiyadan keyin yo'qaydiganlar bor. Hozir firma ishi yaxshi bo'lmaganligi uchun sal orqaga cho'zilyapti. Nasib bo'lsa Xudodan so'raymiz, yaxshi bo'lib qolar. Meniki hozir sal zadeshka bo'lganiga bir maslahat so'rab keldim. Bilmayman, berib qolar. Айдоочулар кеңсеге биринен сала бери келе башташты. Өз ара көйгөйлөрүн бөлүшүп, кеңеш сурап турушат. Бул жигит тажикстандык экен. 3 месяца отработал. Не знаю, так Сколько заплатили в общем? по каждому месяцу 1000 аванс. 1000 аванс, да? За каждый, то есть каждый месяц. На каждый месяц 1000 аванс. Еще, грубо, где-то еще, да, где-то 3000. Ну, конечно, да. Как минимум. Выходит еще 1000. Может, да. Это уже... Что говорят, не дадут? Нет, просто говорят, что чуть позже. Время тянется, все. А вы сейчас уезжаете на родину? Ну, посмотрим. Во-первых, это вопросы, проблемы решаем. Посмотрим, как. А нет, с каденции давно вернулся? Неделю. Кезегин күтүп турган кыргызстандык айдоочу Бакыт Литванын башка шаарынан атайын Вильнюска келген. Ал 1 жыл ичинде убада кылынган 12 000 евродан куру жалак калганын айтып турду. Мисалы мен 2,5 мың евро тапсам, ошол жерден 800-900 евро жөнүнө жеп койчу.
Унчукпай каласың, мейли айла жок да. Азыр башка конторага кетсең ошол эле мамиле болот депчи. Анан биз 1700-1800 евро көргөндө уже сүйүнүп калабыз өзүбүз элечи. Бакыттын айтымында ал ишке орношкон компания айлыктан мынча акчаны кармап калганын майда кырсыктардан тарта, күйүүчү майга кеткен чыгым, иштөө тартиби жана башка эрежелердин бузулушу менен негиздеп келген. Кызыгы, бул жерге чогулган айдоочулардын айрымдары биз келген профсоюз уюмуна да нааразы болуп жатышты. Кыска убакыт ичинде кесиптик кошуунга каршы кол топтогон ондогон кыргыз мигранты менен сүйлөштүк. Это бывает, но это всегда нужно. Мындай нааразылыктар тууралуу кабарым бар, бирок ар бир иш индивидуалдуу чечилет. Анткени жумушчу дароо келгенде эле маселе чечилбейт. Анткени мыйзам боюнча айтылып жаткан 3 ай ал иштен кеткен убакыттан кийин гана эсептеле баштады. Мыйзам баарына бир. Киши абдан көп келет. Всяких нюансов, и я наслушался более чем. Литвадагы жүк ташуучулардын профсоюзу көз карандысыз уюм. Демек, ага мүчө болгон ар бир айдоочу 350 евро төлөм төлөгөнгө жана соттон уткан учурда кенемдеп пулдун 20% берүүгө милдеттүү болот. Мындай шартка кайрылган мигранттардын көбү макул эмес экен. Айлык ала албай калган бир маселе. Мындан тышкары унаасы менен кырсыкка кабылып, ара жолдо калган айдоочулар да жок эмес. Жайкышы фурада жашап, ден соолугунан айрылып, медициналык жардам ала албай калган мигранттар да бар. Маселен, өткөн жылы авария болгон бул унааны казакстандык айдоочу башкарып бараткан. Бул окуя боюнча Нидерланддагы Road Transport Due Diligence Foundation уюму айдоочуларды жалдаган компанияны сотко берип, кырсыктаган казак жаранына акча өндүрүп берген. Аталган уюм буга чейин Европада борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык айдоочулардын бир бөлүгү эксплуатацияга туш болуп жатканын өз баяндамасында белгилеген. Ошентсе да, Литва өкмөтү Европадагы башка мамлекеттерде эле бул өлкөдө айдоочулар тартыш экенин билдирип келет. Литванын Линава улуттук транспорты бирикмесинин маалыматында өлкөдөгү логистикалык компаниялар жыл сайын кеминде 40 миңге жакын айдоочуга муктаж.